Бүгүнкү видео сабагыбыз суроо белгисин туура коюу жөнүндө. Суроо белгиси баяндоочтун аягына Б суроо уланысынын жалганып айтылышы менен уюшулган суроолуу сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, Мойнуңдагы милдетти уnuттуңбу? таекем келдиби? Окууга тоскоолдук барбы? Кечээден бери эс учуңузду билбей жатканыңызды билесизби? Тутумуна сурама атоочтун катышуусу менен уюшулган суроолуу сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, эмне кабагыңды бүркөйсүң? Бул вагондорду кайда алып бара жатышат? Анын атасы кайда иштейт? Айрым учурда мындай суроолуу сүйлөмдөрдөн кийин ыя сурама бөлүкчөсү келип, алардагы суроо маанисин дагы да тактап күчөтүп көрсөтөт. Мисалы, бул эмне деген кеп, ыя? Ар биrini 3 чуптан даярдап берсем жетпейби, ыя? Суроо белгиси сурама бөлүкчөсүнүн катышуусу менен уюшулган суроолуу сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, Тайдын этинен да артык экен, Эркинбек, сен былтыр кош айдагансың, Бейим, беле, бекен, жардамчы сөздөрү да баяндоочтун тутумунда айтылып, суроолуу сүйлөмдөрдү уюштурат. Мындай учурда алар суроолуу интонация менен айтылат. Мисалы, Агай, сиз учактан секирдиңиз беле? кээде күмөндүү ко бөлүкчөсүнүн өтүнүү, сурануу маанисиндеги ч мүчөсүнүн жардамы менен суроолуу сүйлөмдөр уюшулат. Дайыма суроо интонациясынын коштоосу менен айтылат. Андай түзүлүштөгү сүйлөмдөр суроо мааниси менен бирге болжолдоо, өтүнүү маанисин да кошо камтыйт. Мисалы, чамасы небереси болосуң го. Көзүңөр курчуңар жакшылап байкагылачы. Айрым учурда чыгаар мадалдык сөзү баяндоочтун тутумунда айтылып, суроолуу сүйлөм уюшулат. Суроо интонациясы менен айтылат. Мисалы, Атаң экөөңдүн мага көрсөткөн кордооңар эсиңде чыгар. жазгы талаа жумушуна кызуу даярданып жаткан чыгаарсыңар. Эгерде сүйлөмдө суроо мааниси менен бирге ар түрдүү ички сезимди туюндурган эмоционалдык маани да болсо, аягына суроо жана илеп белгиси кабаттала коюлат. Мисалы, бетим, ушундайда уяты жок болобу? Жашагандан артык эмне бар? Бүгүндө адаттагыдай мага үн коштогонго кесиптешим Назгүл Мурзакматова жардам берди. Эгерде видео сабак купулуңузга толсо, бармак же жүрөкчө басып, пикир калтырып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Анткени сиз кыргыз тилин өнүктүргөнгө, өстүргөнгө аз да болсо салым кошкон болосуз.